Assalamu alaikum замандаштар, достор, туғандар. Құдай Тағала адам баласын жаратқанда ар кимге ар кандай сыноо үйреткен. Кейбіреуіне оор сыноо үйреткен, кейбіреуіне жеңіл сыноо үйреткен. Егер де біреуінің башына оор іш түшкен болса, аға қайдыгер қарабай, анткени ал дагы сага дагы келген сыноо бар. Анткени сен ошого қайдыгер қарабай, жок дегенде жумуш сөзүңдү айтып, колуңдан келген жардамыңды берип кетсең, бул дагы өзүңдүн акыретиңе дагы келечегиңе дагы жакшы отурган сооп иштердин бири дейт. Мына жакта Айнерим кызыбыздын дагы жанагындай иретки сейрек урула турган оору менен дагы ооруп калыптыр. Ошон үчүн көп көрсө көл болот дейт. Багыз баягы күтөгүдөй чогултуп 170 миллионго жакын акча деген акча муну бир гана кыргыз эли өзү башка улуттардан өзгөчө экендигин, ынтымактуу экендигин кечебини көрсөтүп койду. Келиңиздер, ошол эле койгон эле дайыма башка жактан айырмаланып, өзүбүздүн ынтымагыбыз менен, өзүбүздүн мээримдүүлүгүбүз менен, өзүбүздүн ошол келечектүү эл экендигибиз менен таңазалап жүрө берели. Келиңиздер, жардам берели. Мынакей бул жакта эми жазылат, ошол телефон аркылуу жазылган телефондорго ар кандай жол менен шартыңыздарга ылайыкташтырып жардам берип койсоңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, сиздерге кайрадан жардам сурап кайрылып жатабыз. Биздин Луиза эжекебиздин 4 жаштагы кызы Аймерим сымак оорусу менен ооруп жатыптыр. Баарыңыздардан жардам сурайбыз. Келиңиздер, 5 сом, 10 сом болсо дагы реквизиттерди калтырып коебуз, ошол жака акча которуп, жакшы сөз бар, берген кол алган колдон жакшыраак деген. Кайрымдуу бололу. Баарыңыздардан жардам күтөбүз.